Belli varken son tavsiye koyulur. Yalnız reklamsına tavsiye koyulur. Çok bizim mektep varlığı olursun. 90 varlığı olursun dedi. Ne konuşlar kas. Anasını dedi. Ben de gene desek. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Aslar geldi mi Aslar? Geldi. Ayrıca WhatsApp grupasına Aslar'ın жерде отырып жүргенін угуп аябай сыйынып аябай сүйүндүм да. Ошо айылыбыздан ушундай бир таланттуу балдар чыгып атканына анан өткөндө келатып Асар өзү жолу комустарын эсере көрдүм. Комустарын көрүп анан ушундай талантты колдош керек да. Анан жакшы комуз керек. Бул талант да Кудайдан берилген бир нерсе да. Анан кийин бул талант деген өзү дагы бул жаныбар сыяктуу нерсе да. Аны багыш керек. Аны өстүрүш керек. Бул чоң оңой нерсе эмес да. Аны қанша бағыш керек, қанша өсіріш керек. Ал үшін жаңағы алымның, алымның ырларын оқып жүресің, насаттарын оқып жүресің. Ошының барлығын алып жаңағы тарих кітептерін оқып, өзінің мекенінің тарихын, қошын елдерінің тарихын оқып, бар сөз байлығын байытқанда, сөз байлығын байытып кетті. Ошон үшін сөз білім алышың керек. Сабақты жақсы оқушылар керек. Тарих сабағын өзгөчө. Анан Кудайым буйрса мына окуп жүрсөң, карабасаң, анан ары өтпөй дагы аракеттер кылсаң, анан ошентип мына биздин айылдан дагы мен ойлойм, алга окшогон жакшы акындар болуш керек. Баарыбыз ичкен суубуз берели да эжеке, туура. Ошол анан өзүбүздүн айылыбыздан чыгып аткан ушундай жаштарды баарыбыз колдоого милдеттүүбүз. Бул кече күнү Аяз менен Жазгүлдүн уулу болсо, бул элдин уулу. А элдин уулу болгондон кийин элибиз баягы колубуздан келишинче жөрөк таяк болуп, ушул жигитибизди көтөрүшүбүз керек да. Ошонун баштап берип атам, Кудайым буйрса. Башкалар дагы колунан келишинче ошондой жардамдарды барат деп ойлойм. Ошол андактан. Болсун, мына өткөн айткам, мен өзүм комуз экенин билбейм. Aldını göster jeleyin. Boy zamira keni koyuyun, birinci Mustafa Keris'e geleyin. Cartta olasın bu dev aytçıdın, anda dalilde hazır vereyim. Boy göngüldüğün elge bölümüz, hakkında öylesi yaptı, biz sarı cattavay durup tögümüz. Sulanarım men sizden ekinçin anday deveniz. Hey! Bu ölbelektin alıp canıda menin başkaca durat yüreğim birok jarkıp durat gülömüm. Boyzam iken buna bu жерden ak komuz verirse beleke men kolumdan düşürüp çertip jürömüm. Bizde önördülerdi karaçı, görgönümüz kön rahmat. Göngülümüzdü bizdeyge bölgönümüz kön rahmat. Anam belek kılıp ak komuz bergeningizge rahmat. Eğnegizkisin aytarım beni sıylap bu жерге gelgeningizge rahmat. Men dağı zalgar bolom dep жүрөm, komuzdu verdi beleke, munu çom joopkerçilik dep bilem. Boy buyursan önörübüzdü saktayбыз, ümürdüň üstörüdüň aktayбыз, önörübüz menen buyursa haylıbızdy dаңktayбыз. Buyursa siz aytkan oşoň ağlıda yakın bolomun. Askarında buyursan ağlakınga jetetken, siz aytkanday oşoğu ağlılar içken taza su biz jaktan ele ötötken. Boy biz dagı biyikliklerge barabız, bolgonumuşu
Ушул суубузду биз да колдоно албай жатабыз. Бул жерде чоң кеп жатат, баарыбыз бирге колдойлу, Замир акебиз айылды өнүктүрөбүз деп жатат. Биз дагы буйруса мыктың акын боломун, өнөргө барып кономун. Ушинтип колдоочулар турганда келечекте буйруса мен казактарды дагы согомун. Ушундай өнөрдү карачы, баарыбыз бирге колдойлу, аракет кылып биз дагы өнөрүбүздү коргойлу. Өнөрдү жерде калтырбай, атанын жолун жолдойлу. Анан эң негизгисин айтарым, Замир акебиздин карачың айылга кылып аткан эмгегин көрсөк дагы суранан көрмөксөн болуп койгойлу. Бул комуз алынын өзүнүн агасы чапкан комуз да. Көргөндөр окушулар, биз насыл тоюсун эле байке, Замир байке эскерби. Замир байке сиздердин атыңыздарга майылдын атынан, коллективдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Замир байке бул эле комуз менен жүрүп аткан жок. Биздин айылга да жакшы иштерди жасап баштаган экен. Эс алуучу баптыр. Ошо эс алуучу жай уюштуруп аткан экен. Ишиңе ийгилик. Силерге окшогон биздин колундарыбыз ушинтип айылга көмөк көрсөтөлсө, биз ошону аскарга окшоп эмелер силердин жолуңарды жолдоп, ишеничиңизди кеткен ойдобуз. Маскарасага дагы байкелер үчүн колдоп турганда, бул таштабайсылар чоң жоопкерчиликти алып атасың. Ошол жоопкерчиликти атаган бир уламдардан болуп, өзүң айткандай аккансыз бизден башталат, бизден башталсын. Мисалы байке уктуңбу? Биздин жигитибиз эми жаттабайт экен, төгөт экен. Азамат. Ошондой жигиттерибиз көрүңүздөр, өнөр деген жерде жатпайт экен, көрүп окушулар. Дагы чоң рахмат Замир байкеге. Кол чапкылабы? Окушулар, жанакей иштер, мынакей бул комуз деген кыргыздын бир улуттук баалуулук болуп атат. Бул ар ким эле алып келип бербейт. Анан мен айтып элем бул жерде мына Замир дагы ушул мектептен окуп бүткөн, ошондо эле ушул көрөнгөсү бар бала эле да, булар 5 бала болсуңар, кандай эсиңдер. Ушул 5 бала 11 класска чейин бүтүп атканда, жалаң ушул ырдап, мектептин бир мындай бир оор жүгүн көтөрүп мына бул жерде мындан иштеп кеткендерди. Жалаң эле ушул 5 балага эле таянып жүрсө, биз ошондо айтып койчу элек, мынакей ушул мектепте кыймылдатып аткан эле ушул 5 бала депчи. Каяк болсо мейли жумуштар болон, мейли концерттик программа болон, окуудан дагы баардык жагынан булардын негизи өзү фундамент. Ошондой атары чыккан 5 бала болчу. Мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына азыр ушул чакан айылыңарга бир көп жакшы нерселерди алып келип атат. Биз баалаган, колубуздан түшүрбөгөн улуттук биздин коллективибизге эң жакын мынакей ушул кыргыздын улуттук аспабын бүгүн алып келип берип атат. Анан айтып кетти Замир, азыр кыргыздын улуусун депчи. Мен айтат элем, Аскар айыл кыргыздын улуу боло элек. Аскар болгону мектептин гана улуу болуп атат. Бул алыска азыр аршын чуркай элек, баягы сабапкер күчтүү болсо, мүмкүн мына ушул Замир баласына окшогон демөөрчүлөр келип турса, буйруса, келечекте бул ошол өзүң айткандай ошол кыргыздын бир чоң акындарына тең келишет болуш керек деп ойлойм. Анан бул белекти алган жакшы, бирок ошонун артында көп бир көчөгөнүн артында көп нерселер жатат да. Ушул белекке кандай жооп бериш керек? Ушуну аздиктеп алып жүрүш керек. Анан мен айтат элем, Замир айнанайым. Дайыма бар бол, ушинтип элдин керегине жараган, мына сага окшогон эле сендей эле уулдар бир айылдын жакшы нерселерин көтөрүп атат. Мен Замирдин баягы атын баатырдын атын алсаңыз жанына келсе бир киши деп мурда билиши элек. Эми Замир жөнүндө телевизордон да көрүп атасыңар, Кыргызстандарда силерде көп чыгып, көп маселелерди козгогон. Мен ошондо да өзүм сүйүнүп койчу элем. Баягы сайда султан жатат деп. Ошол султаныбызды мынакей азыр көрүп отурабыз. Мына ушул биздин айылыбызда ушундай султандар көп болсун. Көрөнгөлүү балдар, көкүрөгү ачык балдар көбөйө берсин. Биз мындай балдарды ушул кайыңдын эли, чакан элбиз. Буларды биз көтөрүп алышыбыз керек экен, сыймыктанып алышыбыз керек экен. Баягы жакшы сөз жарым ырыс дейт. Жакшы сөзүбүздү ардап турсак, жакшы өзүнө баягы
мынакей кылган ишин баалап турсак, буларга стимул эмеспи? Мына ушундай балдар көп болсун демекчимин. Анан аскар айнын келечегин кел болсун, мына сени баалап ушул комуштар келип, мына ар биринде кыргыздын жигиттери кыла бербейт. Болбосо небир алдагы чыккандар бар. Айдыңарда бир эле замирге чейинкилер көп чыккан мисалы. Бар жамандаган эмес, бирок өзүнүн бир изги аруу тилеги менен алып келип берип атат. Комузуң кут болсун, колуңа түштүрсүн. Эки жакты тең алып жүргөн комузду дагы, окууду дагы, сабакты да кошо алып жүргөн ушул мынакей бизге бүгүн кичинекей комуз, бирок мен ойлойт элем ушул мектепке бир кут келди. Мына ушул Замир агайга бизге кут алып келди. Дайыма ушул кут дарысын бизди тилек менен айналайын. Жакшы. Көңіл бөліп келе жатқаныңызға үлкен рахмат. Hazır bilmiyorum. Yok, bu yapmanın bir daha nasıl? Sen yapıp başlayalım. Сүрөткө тарсаңыз